Кимдики? Чоң рахмат. Мага бүгүн ошондой убактыңарды бөлүп, үйгө келип, конок болгонуңарга рахмат. Ушинтип туруп, дасторконума дагы кошумча кошулуп, мындай алып келген нерсеңерге чоң рахмат. Анан кийин мен сиздерге башында ключту алганда биз жаман кубандык элек, ошондо подружкаларым келип иш жерден сүйүнүп аттык элек да. Анда да эми подписоо болгондон кийин мындай кара көрүнгөндө мынтип ойлогом да, эмне болот экен мына жерде, кандай болот экен деп. Чындап эле жакшы эле ремонт болду. Өзүмдүн ойлогон максатыма жеттим. Мен болсо ремонтко где-то около $5000 кетти да. Потому что бүт материалдардын баарын мен өзүмө жарашыктуу болсун деп, өзүмө жылуу болсун деп, биринчи үйүм болгондон кийин мен мындай кымбатын алдым да. Эч нерседен аябай эле, эми балам бүт спонсировать этип аткандан кийин мен ошого как бы каражат ошонун немесинен кеткенден кийин бүт отуду өзүбүз жакшы эле салым кетти да. Мебель отдельно болду. Мебелге где-то бир 2000–3000 тегерек болду да. Анан кийин мына жерде кухонный гарнитурду толук койбогонун себеби, мына жерде газдын счётчиги туруш керек болчу. Анан кийин коюп бүткөндөн кийин анан кийин коеюн дедим калганын до конца да. И мына жерде кичине изменение болот дагы. Бул жерде сиз мына көрүп турасыз, терезебиз неме да, мындай панорамный окна. Вот ошо панорамный окнаны, чтобы ошо тегеректи көрүш үчүн биз ошол жерге кухонный стол коебуз дегенбиз да. И получается красиво, чтобы и чай пилось, и хорошо наблюдалось. Кандай кызым, биз ачык эле айта элек болчубуз да, эми ошо свадьбада неме подарка кыламбы же башка болобу, же ушул квартира сеники деп туруп биз эч нерсени айтпай эле балдар менен акылдашып, балдарыма айттым, эми бул квартираны, если уулум старший, который кичинекей иним деп атканым, алга мэриядан мага уже квартира тийип калды да, жумушума. Вот ошо мэриядан тийген үчүн мен, получается, атын чыгардым да. Бул квартиранын атын чыгардым, кызыма белек кылдым да, свадьбасына и кыз узатууда. Да, чоң рахмат ошо эрмектерге келип, ошону атап чыгарганын себеби, мен өзүмдүн атымды чыгарбай эле коеюн деп, аерден элдин ар кандай сөзү болот деп, ар кандай көзү болот деп. Но зато башкача уктум да элденчи. Эртеси күнү ошо күнү эле 2 квартиралуу болуп калыптырсың, эми давай анда расширяйся дегендер толтура болду да. Ошо да анан кийин 2 жаш чындап эле бактылуу, өмүрлөрү узун болсун да. Мындай экен да, каякта болбосо мен эмне кылбасам, бүт жерден белек эмес, өзү эмес, Алла тааламдын насиби менен да, чындап эле. Адан кийин биринчи утуп алган ушу квартира болду. Кийин болсо женщина годада участвовать этип, аерден 2 орун алдым. Женщина года 2021 жылы. Анан кийин болсо Мисс Кыргызстанда участвовать этип 4 орун алдым, но путевка в Турцию утуп алдым. Кеч эмес, мындай айтканда 4 күн мурун ошо жака барып эс алып келдик кудагыйым экөөбүз. Кийин, мелочи жизни алардын баары эми постоянно болот турган нерселер эле болуш керек. Досторум айткандай, ты походу там мухлюешь, ахалай-махалай кылып атасың депчи. Машиналар менен жакшы эле, но мен в основном немеде эле, как бы общий чаттан эле сүйлөшкөнүм эле болбосо, потому что эртең мен кетем, кечинде келем дегендей жумуш учурунда эле болуп калбасам, а так кандай болбосо да жардам берип турам. Колуман келишинче, баары эле билет мен медик экенимди. Анан мен өткөндө да группага жазып атпаймынбы? Если как бы медик керек болуп атат дегенден мен медик менен мен как сосед жөн эле келгиле да, мындай эле бекер эле совет берем дегенде мындай десем түшүт. Кандайча эле болуш керек, ал бекер дегендей болуп. Ошо да. Анан кийин бу жерде Исабек деген жигит бар. Үй бүлөсү менен мындай жакшы таанышып алдым. Мурун мен жетим балдарга көп жардам берчүмүн. Азыр болсо эми бу жерде атай турган нерсе эмес деле да. Получается, Исабекке мындай салам түз болуп калды да эми.
буюрса жакшы эле. Футбольный площадка менен детский площадка чындап эле жакшы. Мен ал жерде өзүм болбогондон кийин жанагынтип туруп качеля курабыз деди, дагы кошумча качеля. Почему? Потому что тиги кичинекей балдарга эле экен, анан чоң балдарга да жасап коелу качеля дегенден кийин акча кичине чогултуп ошону жасайбыз деди. А мен айтып атпаймынбы, эми мен неберелерим жок, балдарым жок, эми мен кантип туруп, эми мен бир беле ойбойм десем, мунар болсо мынтип коет. Алтын эже элден неме бөлүнбөй жөн туруңуз депчи. Өзүңүз барып надо будет покатайтесь депчи. Ошондо анан кийин кой деп бөлүнгөн жокмун да элденчи. Анан кийин по поводу чындап эле неме оюмча кут компаниясына мен өтө миң мерте ыраазычылыгымды билдирем. Абдан кубанычтамын. Соцсетке, Ала Таламга баарыбызды түбөлүктүү кылып туруп мындай кошуп койгонго көп эле ойлойт мени, что мен курулуш компания менен иштешет деп, ошол жерде иштейт экен деп ойлошот. Жок, мен ал жерде иштебейм. Мен өзүм элге мындай мамилем түз, жакшы. Ошол үчүн курулуш компаниянын өкүлдөрү постоянно немесин как бы айткандай үзбөйм да, катташыбызды дегендей. Кандай болбосо деле, эмне болсо да постоянно мындай саламыңыз түз болуп турсун. Ишиңерге ийгилик, баарыңар ден соолукта болгула. Ушунча адамга жакшылык кылдыңар, жардам бердиңер. Ошонун баары мындай жугуштуу болсун, сиңимдүү болсун, өрчүндүү болсун. Анан кийин ишиңерге ийгилик. Самое главное, кажется, бул жашоодо мамилеңер түз болсун. Ийгилик каалайм баарына.